Жараткан Алла субханаху ва таала барыбызды кайсы максатта жаратты? Эмне үчүн жаратты? Бизди келечекте өлгөндөн кийин эмне күтүп жатат? Руханий арулук, руханий тазалык, адамгерчилик сыпаттарын жандандырууда мамлекетибизге салым, ынтымакты орнотуп бекемдөөдө мусулман адам катары, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү катары өзүбүзгө дагы, чөйрөбүзгө дагы, элибизге дагы пайдалуу болуп канткенде жашайбыз. Канткенде биз бири-бирибизге райымдуу болуп жашайбыз. Ташбоор болбой, душман болбой, дос болуп, боорукер болуп. Канткенде биз Алла субхана ва таалага шүгүр келтирип пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жолунда жашайбыз. Ошон үчүн бул жолугубуз бир аз убакытка болсо да өтө маанилүү деп эсептеймин. Биринчиден жоктон бар кылган, башыбызды бириктирген, ушул жыйын залына бириктирген Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Таала Кур'ани Каримде айтат: "Лау анфакта ма фил арди жамиан ма аллафта байна кулубихим, валакин Аллаха аллафа байнахум." Эй Мухаммад, эгерде сен жер бетиндеги канча байлык болсун, сарптай турган болсоң, сахабалардын башын бириктире алмак эмессиң. Адамдардын, элдин башын бириктире алмак эмессиң. Бирок Алла алардын жүрөктөрүн бириктирди дейт. Биз мынердеги баарыбыз бүгүн Алла субхана ва таала өзүнүн айкөлдүүлүгү менен, өзүнүн мээрими менен жүрөгүбүзгө салды. Имандын сөзүн угуп келейли, диндин сөзүн угуп келейли. Бир болсо да илимибизге илим кошуп келейли. Алланы бир эстеп шүгүр кылып келейли деп ушу жыйынга келип отурабыз. Мен сиздерди зиярат кылганыма кубанычтамын. Алдыңыздарда турганга сыймыктанамын. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга акыйкат жолду ак кылып көрсөтүп, ошол жолдо жашаганга жардам берсин. Алла субханаху ва таала элибизге ынтымак, мамлекетибизге тынчтык берсин. Туугандар, Кур'ани Каримде Алла субханаху ва таала Ат-Тагабун деген сүрө чүргөн. Ат-Тагабун деген сүрө бул кандай сүрө? Тагабун зыян тартуу деген. Тагабун деген зыян тартуу. Кыяматтын бир аты Далика яумут тагабун. Эртеге кыямат күнү өкүнүч, зыян тартат экен ар бир инсан. Капырларга, ыймансыздар, бузукулар, мунафык эки жүздүүлөр, алардын зыян тартканы анык эле. Мусулман жакшы адамдар дагы, аулиялар дагы өкүнүчтө болот экен. Эмне үчүн дегенде жакшы иштерди аз кылдым деп өкүнөт экен. Эмне үчүн мен жакшы сөздү аз сүйлөдүм? Эмне үчүн мен Куранды аз окудум? Эмне үчүн мен жакшы иштерди аз кылдым? Пайдалуу иштерди эмне үчүн мен аз кылдым деп өкүнөт экен. Яумул хасра, кыямат күндүн бир аты өкүнүч күн. Өкүнүч күн. Ал кандай өкүнүч күн? Алла субханаху ва таала баарыбызга бүгүн мүмкүнчүлүк берди. Өлгөнгө чейин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Денебизден жан чыкканга чейин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жашообузду курганга, нурлаганга, элге пайдалуу болгонго, жакшылыктарды көп жеткиргенге, ахиретке даярданганга көптөгөн көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бүгүн бар. Бирок эртеге Алла субхана ва таала бул мүмкүнчүлүктү алып койгондо, бүтүрүп койгондо адам баласы өкүнүчкө кабылат экен. Ал өкүнүч эч кандай пайда бербейт экен. Ошон үчүн бүгүн мен ушу сураты Тагабундан бир аз болсо дагы Кур'ани Карим Алла Тааланын сөзү, Алла Тааланын мужизасы, Алланын китеби, Курандагы ар бир аятта чексиз жакшылыктар жашырылган. Ар бир сүрө аятта шыпа, береке, бакыт, жеңиш, эки дүйнөнүн ийгиликтерин барды Кур'ани Каримдеги ар бир аят сүрөлөрдө жашырган. Анткени бул жараткандын сөзү, бул ааламдын кожоюнун сөзү, сизди бизди жоктон бар кылгандын сөзү, сизге бизге күн сайын өмүр берип аткан, акыл берип аткан, ырыскы берип аткан, амандык берип аткан заттын сөзү. Бул ааламдын кожоюнун сөзү бул. Периштенин, пайгамбардын, инсан жиндин сөзү эмес. Андыктан Тагабун сүрөсүн Алла субханаху ва таала мындай деп баштайт. Ба'да аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli şeyin qadir. Жerdегі, асмандағы бардығы Алла Тағаланы арулайды. Алла Тағаланың тазалығын баяндайды. Мейлі тілі менен болсын, халы менен, авалы менен болсын, бардығы аға ғана таандық мүлк, бадышачылық. Жер анықы, асман анықы, ауа анықы, күн анықы, шамал анықы, то анықы, көл анықы, бардық жеміш, бардық ырысқы, бардық айванаттар Аллаға таандық. Ал жаратты, өзіне ғана таандық. Алла Субхана ва Таала қалағандай іштетеді, қалағандай башқарат, қалағандай көзөмөлдөйт. Жаратқан жаралуға мұқтаж емес, жаратқан жаралуға оқшаш емес. Алла Субхана ва Таала бардық кемшілдіктен арузат, жетішпестіктен арузат, айыптардан арузат. Баласы жоқ, аялы жоқ, ата-енесі жоқ, бардық жаралған сыпатынан Алла Таалам таза зат. Лахул мулк, аға ғана таандық, өзі ғана шешет. Кимге өлім берет, кимге жашоо берет, ким бейишке кирет, ким дозокко кирет, ал өзі шешет. Валахул хамд, аға ғана мақтау болсын, алқыш сана болсын. Ва хуа аля кулли шейин қадир, ал әрбір нәрсеге құдіреттүү, әрбір нәрсеге құдіреттүүз Алла Субханаху ва Таала. Өліктен тирүүк чыгар, тирүүден өлікті чыгарганга ал құдіреттүү. Бардық нәрсеге құдіреті жетет. Андықтан biz Allah Subhanahu wa Ta'alaga baş yiyip, moyun sunup, anın aytkanından atkarıp, aytkanından çıkpay, жақшылықтарды atkarıp, jamanlıktan tıyılışımız gerek. Jamanlıktan tıyılışımız gerek. Allah boru kerzat. Allah Teala bizge adal kılıp berdi. Bizge paydamız üçün aram kılıp koydu. Bizim ziyanımızı eske alıp, bizim baktısızlığımızı eske alıp, bu aramga taştabağıla. Aramga kol taştabağıla. Andықтан, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala çın söylөгөнгө buyurdu. Жалған сөйлөгөндөн тыйы салды. Адал жегенге buyurdu. Арам жегенден тыйы салды. Адамдардын башын бирктире турган сөздү сөйлөгөнгө buyurdu. Чагымчылыкка тыйы салды. Ушактаганга, гыйбат, ушактаганга бардын Allah subhanahu wa ta'ala тыйы салды. Албетте жараткан Allah Taala Huvallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Жаратты Алла Таала барыңарды. Барыңар жараткандан кийин сөзсүз барыңар Алла Таалага иман келтиришиңер керек эле. Бирок тилекке каршы силердин кээ бириңер капыр, кээ бириңер момун. Кээ бириңер иман келтирбеди. Сыноо дүйнөсүндө кээ бириңер иман келтирди. Алхамдулилlah, Алла Таала баарыбызга иман берди. Алла Таала күн сайын иман берип атат. Бул Алла Таалага шүгүр кылышыбыз керек иман бергенине. Иманда таң аттырганга шүгүр, иманда кечкирткенге жеткенге шүгүр. Себеп кыямат күнү жакын. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам айткан, эрте менен мусулман, кечинде капыр болуп калат деген. Кечинде мусулман болуп уктап, таң атканда капыр болуп калат деген. Ушундай күн келет деген. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah. Бүгүн биз үй бүлө бала чакабыз аманда, мамлекетибиз аманда, ден соолугубуз жакшы, иманыбыз бар. Ошон үчүн ушул жерге келип отурабыз. İmandı sözünü uğaylı, imanımızı bekemdeyle, imandı çöyle kuraylı, imandı tarkataylı, imandı saktaylı, imandı bağlaylı, imandı barktaylı de oturabız. Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'amaluna basir. Emi Allah Taala emni amal kılasılar görüp durat. Geç kurun mu, gündüzü mü, üyde mi, cumuşta mı, göçede mi, bazarda mı, kayırda gana, emni gana amal kılbaylı. Allah Taalam görüp durat. Emneni gana söylöböylü. Allah Taala mani ugup turat. Bizde ele emes. Huvallazi halaqas samawati vel ard bil haq ve sawwarakum fa ahsana suwarakum ve ileyhil masir. Allah Taala жерди, asmandı jarattı. Hakikatılık menen jarattı. Jana sizlerge öň berdi, түс berdi. Eň çıraylı öňdü insanга berdi. Mahluklardan en sulu kılıp insandı. Siz qarаңыз maymuldu, qarаңыз çoçkonu, qarаңыз itti, qarаңыз mışıktı. Alardan öňtüsün şeklin qarаңыз, özüňüzdi qarаңыз. Allah aytat: "Wasawwarakum fa ahsana suwarakum." Sizlerge öňtüs berdi, en çıraylı öňtüs berdi Allah subhanahu wa taala. Ve ileyhil masir. Unutpagıla, bu dünyaya geldiňer, turuktu emessiňer. Bu dünya menen koştaşa turgan gün bar. Biri 100 yıldan keyin, biri 70 yıldan keyin, biri 40 yıldan keyin, biri 30 yıldan keyin, biri bir gün yaşayıp, biri 10 yıl yaşayıp, biri sözsüz ve ileyhil masir. Allah'a kaytıp bara turgan gündü unutpagıla. Biz gün sayın yaşaganda Allah'a şükür keltirip, uşu gününe şükür, uşu bugünkü rızkısına şükür,
Бүгүнкү күнүм тагдырда бар экен деп шүгүр кылып, Алла субхана ва тааланын бергенине разы болуп, жараткан Алла субхана ва таала бара турган күндү унутпай жашасак, ошондо оңолобуз. Ошондо оңолобуз. Качан чакырат Алла өзү билет. Биз албетте мусулман, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге таалим берип үйрөткөн үмүт менен жашайбыз. Мейли 100 жыл жашайлы туугандар, 110 жыл жашайлы, жакшы жашайлы, көп балалуу болойлу, бай болойлу, кандай болду мейли. Бирок өлүмдү унутпай жашайлы. Өлүмдү унутпай жашайлы. Анткени Алланын чакырыгы. Бул Алла тааланын чакырыгы. Бул нафсини кордой турган, нафсини сындыра турган, адамды топук кыла турган, адамды ахиретке даярдай турган бул өлүмдү эстөө ибадат экен бизде. Деме Алла субханаху ва таала айтат бул жерде, мага келе турган күндү унутпагыла. Я'ламу ма фис самавати вал ард ва я'ламу ма тусирруна ва ма ту'линун валлаху алимун бидатис судур. Алла субханаху ва таала билет асмандагы нерселерди, жерде эмне болуп атат баарын билет. Жараткандан кийин билбей коё беле. Силер эмнени жашырып сүйлөп атасыңар, буну дагы билет. Эмнени ашкерага сүйлөп атасыңар, буну дагы билет. Ма тусиррун ва ма ту'линун. Алла Тааладан эч нерсе жашыруун эмес туугандар. Бардыгын Алла субханаху ва таала көрүп турат. Ошон үчүн ушундай жашайлы. 24 саат мен Алланын көзөмөлдөмүн. Алла Таала мени угуп турат, көрүп турат деп жашайлы. Валлаху алимун бидатис судур. Жүрөктөгү сырларды билет. Жакшы көрүп атасызбы, же жек көрүп атасызбы? Буну сырды билет Алла субханаху ва таала. Кимге ишенип атасыз? Кимден үмүтүңүз бар? Кимден коркуу бар? Жүрөктөгү сырды Алла субханаху ва таала барды билет. Келиңиздер бири-бирибизге болгон жүрөктөрүбүздү тазалайлы. Бири-бирибизге болгон жакшылык каалоону каалайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушуну келип түшүндүрдү. Кур'андын аяты ушул болду. Бул адам баласын башкарган жүрөк. Биздин жүрөгүбүз оңолсо, өзүбүз оңолобуз. Өзүбүз оңолсок, аалам оңолот. Жүрөк бузулса, биз бузулабыз. Биз бузулсак, аалам бузулат. Ошон үчүн жүрөктү мухаббат менен толтурайлы, сүйүү менен толтурайлы, жакшылык менен толтурайлы, нурландырайлы, жек көрүүнү чыгарайлы, текеберликти чыгарайлы, көрө албастыкты чыгарайлы, арам ниетти чыгарайлы, жаман күмөндү чыгарайлы, көрө албас эки жүздүүлүктү жүрөктөн чыгарайлы, кек сактоону жүрөктөн чыгарайлы. Bunday жүрөк Аллага жакпайт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгү кандай жүрөк эле? Эң нурланган, иманга толгон жүрөк, эң таза жүрөк. Алла Таала айтып койду: "Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallah bi qalbin salim." Эртеге кыямат күнү бала чакаң сага пайда бербейт, мал мүлкүң пайда бербейт, эч нерсе пайда бербейт. Андан үмүтүңдү үзүп кой. Бала чакаңдан, мал мүлкүңдөн үмүтүңдү үзүп кой. Сага пайда бере турган нерсе ал күнү illa man atallah bi qalbin salim. Ким мага таза жүрөк алып келсе, ошол пайда берет дейт. Таза жүрөк алып келе турган, жүрөктү тазалаганга азыр мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде өлүм келип калса, жүрөктү тазалабай, бирөөгө кир кармап, бирөөгө жек кармап, бирөөгө кек кармап, ушул өтөн кете турган болсо, бул кир жүрөк туугандар. Кир жүрөк текеберлик менен өтүп кетпейли. Көрө албастык менен өтүп кетпейли. Жүрөгүбүздө бири-бирибизге өч, бири-бирибизге душмандык болуп өтүп кетпейли. Ага чейин жүрөгүбүздү тазалайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Анас разияллаху анху айткан: "Я бунайя, эй уулчагым Анас, ин qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahad faf'al dalika min sunnati." Эй Анас, уулчагым Алас, 10 жыл пайгамбарыбызга кызмат кылган эле. Бир жолу дагы эмне үчүн мындай кылдың, эмне үчүн тигиндей кылган жоксуң деп урушкан эмес экен. Анас разияллаху анху пайгамбарыбыз айтат: "Уулчагым Анас, эгерде күчүң жетсе, эртементен кечке чейин, кечтен таң атканга чейин ушундай абалда өткөрүү, жүрөгүңдө бир дагы адамга жамандык каалоо жок. Анда ушуга мээнет кылгын, фаштахид, мээнет кылып ушундай кылгын." Бизде туугандар, жүрөктө бирибизге дагы жамандык каалабайлы. Бирөөгө дагы зыян каалабайлы. Бирөөгө жамандык каалабайлы. Пайгамбарыбыз ушуну үйрөтүп атат. "Уулчагым Анас, далика мин суннати." Бул менин сүннөтүм деди. Мен алып келген жолум деди. Жүрөктө бир дагы адамга кек, бир дагы адамга жамандык каалабаган, бул менин сүннөтүм. "Фаман ахабба суннати фақат ахаббани, ва ман ахаббани кане маия фил жанна." Ким менин сүннөтүмдү жакшы көрсө, яни амила биха, ким ошого амал кылса, ал мени жакшы көрүптүр. Мени жакшы көрсө, бейиште мен менен бирге болот деди. Туугандар, биз бейиште пайгамбарыбыз менен бирге болгонду кааласак, анда пайгамбарыбыздын сүннөтүнө амал кылайлы. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн жакшы көрөйлү. Пайгамбардын сүннөтү кайсы экен? Жүрөктү таза кармайлы дейт.
Жүректі таза қармайлы. Эмне үчүн? Wallahu alimun bidati sudur. Allah жүректерді билүүчү. Yawma tubla sarair. Эрте кыямат күнү жүрөктү ачат экен Алла Таала. Сырлар ачылат экен. Жүрөктөгү сырлар ачылат. Wa hussina ma fis sudur. Жүрөктү бир сыкканда ичинде эмне бар ачылат. Кимге ишеним бар? Кимдин мухаббаты бар? Кимден коркуу бар? Кимден үмүт бар? Алла субханаху ва тааладан гана. Алла субханаху ва таала Кур'ани Кариминде ушундай аяттар менен сиздерге биздерге айтат. Алам я'тикум набау аллазина кафару мин qabl фадaqu вабал амрихим ва лахум азабун алим. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Эмне аларды келбедиби? Капырлардын булар мурда олтурган кабарлары. Алар капырлыгын себебинен, арамдыгын себебинен, жаман иштеринин себебинен кесепетин, даамын тартышкан. Жанчыдагыс аларга азап бар. Жанчыдагыс аларга азап бар. Аларга келе турган болсо пайгамбарлар бил байинат, русулун бил байинат, мужизаларды алып келсе, алар айтат экен да, қалу абашару яхдунана. Эмне бизге ушул инсан туура жолду көрсөтө турган болуп калдыбы деп. Анан не кылсын? Факафару вастагнау. Алар кафырлык кылды. Ватаваллау. Жүз үйрүштү эле. Вастагналлах. Алла Тааладан муктаж эмес. Валлаху ганиюн хамид. Алла субханаху ва таала ал бай, муктажсыз жазат. Тугандар бир нерсени эске алайлы. Биз оңолсок, Аллага пайда болбойт. Биз бузулсак, Аллага зыян болбойт. Биз шайтан болуп кетсек баарыбыз, Алла Таала кыпындай да зыян жетпейт. Биз баарыбыз аулия болуп кетсек, Алла Таала кыпындай пайда жетпейт. Биздин кылган жакшы ишибиздин сообу өзүбүз үчүн, өзүбүздүн дүйнөбүз, ахиретибиз үчүн. Кылган жаман иштин кесепети ал дагы бизге үчүн. Алла Таала чечим чыгарып койду. Лаха ма касабат ва алейха ма ктасабат. Ар бир жан пайдасы өзү үчүн. Жаман иш кылса зыяны өзү үчүн. Жакшы иш кылса пайдасы өзү үчүн. Жаман иш кылса зыяны өзү үчүн тугандар. Алла субханаху ва таала мунаки Кур'ани Каримде айтып атат бизге. Силер иман келтиргиле. Аллага иман келтиргиле. Амину биллахи ва расул. Ва нуриллази анзална. Куранга иман келтиргиле. Алла Таалага, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга иман келтиргиле. Бул Алла субханаху ва тааланын силерге биздерге болгон көздө имени жолдомолору. Ва ма асаба мин мусибатин илля би иднилlah. Кандай болбосун бизге кайгы жетип калса, кыйынчылык жетип калса, бул Алла Тааланын каалоосу менен болот. Оору болсун, өлүм болсун, иштин жүрүшү болсун, ылдый болсун, Алланын каалоосу. Бул жерде Алла субханаху ва таала бенденин сабырдуулугун, бенденин Алла Тааланын чечимине ыраазычылыгын карайт. Ва ма ю'мин билlah яхди қалба. Ким Аллага иман келтирсе, Алла Тааланын жүрөгүн, Алла субханаху ва таала жүрөгүнө хидаят берет. Мындайча айтканда, сабырдуулукка хидаят берет. Мындайча айтканда, Алланын тагдырына разы болгонго хидаят берет. Бул Алла субханаху ва таала. Валлаху би кулли шайин алим. Ар бир нерсени Алла Таала билүүчү. Ва атиуллах ва атиур расул. Аллага баш ийип жашагыла. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга баш ийип жашагыла. Алла субханаху ва таала баш ийүү, пайгамбарыбызга баш ийүү райымдуу жашоонун кепили. Караңыздар, биз бирибизге качан райымдуу болуп жашайбыз? Качан биз бирибизге мээримдүү болуп жашайбыз? Буга Алла Таала Кур'анда айтып койгон атиуллах ва атиур расул лааллакум турхамун. Аллага баш ийип жашагыла, пайгамбарыбызга баш ийип жашагыла, силер мүмкүн райым кылынарсыңар, силерге райымдуу жашоо берилет. Алла субханаху ва таала бизди чыныгы инсан болуп жашасын дейт. Пайдалуу болуп жашасын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, Аллаху акбар, чыныгы мусулман ким деди эле? Не деди? Ал муслим ахул муслим, мусулман мусулманга бир тууган. Ал муслим ман салим ал муслимуна мин лисанихи ва яди. Чыныгы мусулман анын тилинен, анын колунан башка мусулмандар аман болсо, башка мусулмандар саламатта болсо, мына чыныгы мусулман дейт. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, Алла Таала бизге бактылуу болуш үчүн дин берди. Дүйнөнү сыноо үчүн берет, бакыт үчүн эмес ал. Биз адашып калбайлы. Мансап болсун, байлык болсун, нерсе болсун, буюм болсун, мунун баардыгы сыноо үчүн, бакыт үчүн дин. Кул дагы бактылуу боло алат. Кул дагы бактылуу боло алат. Бадыша дагы бактылуу боло алат. Эркек дагы, аял дагы, кембагал дагы, бай дагы айырмасы жок Алла субханаху ва тааланын алдында. Алла субханаху ва тааланын алдында.
Ошондуктан Алла Таалам Кур'ани Каримде Хужурат сүрөсүндө жарыя кылып койгон. Я айюханнас, адамдар, инна халакнакум мин дакари ва унста. Биз силердин баарыңарды бир эркек, бир аялдан жараттык. Бир адамдан эсен бир Хава энебиз. Биз дүйнөдө канча адамдар, баарыбыздын атабыз бир. Баарыбыздын энебиз бир. Бир атанын балдарыбыз, бир эненин балдарыбыз. Мейли ал кореец, японец болобу, мейли европеец, африканец болобу, мейли американец, орус болобу, мейли өзбек, тажик, казак болобу, баардык адам болсо болду. Анын баардыгынын атасы бир. Бир атаданбыз. Ва адам мин тураб, атаңар топурактан деп койгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Албетте, ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу. Жана силерди ар кандай эл кылып, улут кылып, уруу кылып жаратып койдук. Эмне үчүн? Литаарафу. Бири-бириңерге сыймыктаныш үчүн эмес, бири-бириңерди басмырлаш үчүн эмес. Мен кыйымын жок. Литаарафу. Бири-бириңерди тааныш үчүн. Бири-бириңерди жакшылыкка чакырыш үчүн. Бири-бириңерди маданияты, тилиңерди, урп-адатын билип, бири-бириңерди кадырлап, бири-бириңерди жакшылыкка чакырып, жакшылыктарды, баалуулуктарды бөлүштүрүш. Ошон үчүн мен силерди ушундай кылып улуттарды уруу кылып койдум. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Албетте сыймыктанам десең, улутуң менен эмес, урууң менен эмес, мансабың менен эмес, акчаң менен эмес, күчүң менен эмес, бала чакаң менен эмес, суруулугуң менен эмес, сыймыктанам дей турган болсоң, таквалыгың менен. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Аткакум. Силердин эң урматтууңар, эң сыйлууңар, эң бактылууңар Алланын алдында эң такваңар дейт. Алладан коркконуңар, күнөөлөрдөн арылганыңар, күнөөлөрдү таштаганыңар. Мына ушул эң урматтуу Алла Тааланын алдында эң таква экен. Тугандар, таква деген не? Кандай сиз оттон качасыз? Чаян. Кандай сиз мынакей жылаандан качып өзүңүздү сактагандай, кудум ушундай күнөөлөрдөн өзүбүздү сактайлы. Күнөөлөрдөн өзүбүздү сактайлы. Мейли ал кандай гана күнөө болбосун. Ички дүйнөнүн күнөөсү, сырткы дүйнөнүн күнөөсү болсун, арак ичүү болсун, мейли наркотик колдонуу болсун, уурулукпу, кандай гана күнөө болбосун тугандар. Булардын бардыгынан зынабы, арамкорлукпу, бирөөнү кемсинтүү, бирөөнү жаман көрсөтүү, бирөөнүн абирине кол салуу, бирөөнү шерменде кылуу, бирөөнүн карикатурасын чыгаруу, мусулмандардын башын кагыштыруу, кумар ойноо, кандай гана болбосун, бул арамдардын бардыгынан сактануу, ушунун аты таква. Жүрөктө текеберликтен сактануу, ушунун аты таква. Көр албастыктан сактануу, ушунун аты таква. Күнөн, сырткы күнөөдөн да, ички күнөөдөн да сактануу, бул таква. Канчалык ушулардан биз таза боло турган болсок, ошончолук Алланын алдында даражабыз экен. Адамдын баркы, наркы, баасы Алланын алдында улут уруусу менен, акча байлыгы менен эмес. Алланын алдында сыпаты менен, Алла Тааланын алдында таквасы менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын эң улуусу, эң акылдуусу, эң боорукер, эң жоомарты, эң баатыры. Адамзаттын эң бактылуусу, эң Алла Тааланын алдында сүйкүмдүүсү. Калай калктын эң улуусу, ыйыгы бүткүл ааламга мээрим болуп жиберилген пайгамбар Мухаммад алейхиссалам 2 күн катар курсагы тойгон жок го. 2 күн катар курсагы тойгон жок. Ошондуктан Алла Кур'анда буйрук берип атат: "Фаттакулла мастата'тум васма'у ва ати'у ва анфиqu хайран ли анфусикум ва ман юqa шухха нафсихи фа улаика хумул муфлихун." Силер колуңардан келишинче таквалык кылгыла. Фаттакулла мастата'тум, колуңардан келишинче күн сайын биздин жашообуздан арам чыксын тугандар. Арамды чыгарайлы жашоодон. Жашообузду биз нурлайлы, адал менен нурлайлы, намаз менен нурлайлы, кайрымдуулук менен нурлайлы, жумшак сөз менен нурлайлы, меймандостугубуз менен нурлайлы, дуаларыбыз менен нурлайлы, чын сүйлөгөн менен нурлайлы, кичпейилдигибиз менен нурлайлы, ынтымагыбыз менен нурлайлы. Жашообузду биз пайгамбарыбыз алып келген нурлуу амалдар менен нурлайлы. Фаттакуллаха мастата'тум. Колуңардан күчүңөрдөн келишинче арамдан сактангыла. Ва ати'у васма'у, Алланы уккыла. Ва ати'у, Аллага баш ийгиле. Ва анфиqu, кайрымдуулук кылгыла. Алланын жолунда сарптагыла. Хайрул ли анфусикум, силердин өзүңөргө пайда бул. Субханаллах. Тиги дүйнөгө кеткенден кийин адам аттин кылат экен, Алладан сурайт экен. Не деп? Я Алла, кайтарчы бу дүйнөгө дейт экен. Неге? Мен бир садака кылып анан кайра келейин дейт экен.
Эмне үчүн алымдар айтат, садака кылып келейин деп атат. Бул жака келип намаз окуп анан келейин деген жери жок. Орозо тутуп анан келейин деген жери жок. Садака берип анан келейин деп атат, деп жатат. Эмне үчүн десе, тиякта садаканын соогун көрдү да дейт. Тиякта садаканын соогун көрдү да дейт. Намаз аркылуу адам жеке өзү оңолсо, зекет аркылуу коомчулук оңолот. Зекет менен качан биздин байларыбыз кембагалдарды караганда, качан биздин байларыбыз кембагалдарга берген зекеттерин милдет кылбай, мойнундагы фарыз деп билип, ошолордун баардыгын бере турган болсо, коомчулук, жалпы элибиздин социалдык дейбизби, экономикалык дейбизби, жашоо тиричилиги дейбизби, Алла субхана ва таала ушундай кылып койгон. Намаз аркылуу өзүң оңолосуң, зекет аркылуу коомчулук оңолот. Эгерде байлар кембагалдарга берип турса, кембагалдар байларды жакшы көрөт. Жакшы көрүп калат. Алардын качети бүтөт. Көзүнүн жашы токтойт. Жетимдер бар, жесирлер бар, инвалидтер бар, кембагалдар бар, муктаждар бар. Булардын баардыгын Алла субханаху ва таала зекетти байларга ва атуз зака, зекетти бергиле деп фарыз кылып койду. Иннама садакат лил фуқара вал масакин. Садакаларды кимге? Мына ислам дини бергенге үйрөтөт. Бергенге, бөлүшүп жегенге үйрөтөт. Ва май юқа шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун. Угуп туруңуз. Ким өзүнүн нафсисинин сараңдыгынан кутулса, мына ушул адам гана ийгиликке жетет. Ушул адам гана бактылуу. Ушул адам гана куткарылат. Эмнеден? Дүйнөнүн бактысыздыгынан, ахиреттин отунан. Ким? Ва май юқа шухха нафсихи. Араб тилинде шух деген сөз бар. Шух. Ва иякум ва шух. Пайгамбарыбыз айткан, сараңдыктан силер сактангыла. Жомарт болгула. Кичине болсо да садака бергиле. Bir сындырып нан болсо садака бер. Bir курма болсо да садака бер. Bir курманын жартысынча болсо да садака бер. Пайгамбарыбыз айтты: "Ваттакун нар валау бишик тамратин." Дозоктун отунан өзүңдү куткарып кал. Bir курманын сыныгынчалык садака берип болсун. Ва иллам яжид фа би калиматин тайyiba. Эгерде bir курманы сыныгынча да таппасаң садакага, анда жакшы сөз сүйлөп өзүңдү садака кылып тур, дозоктун отунан куткарып кал дейт. Тугандар, келиңиздер жакшы сөз сүйлөйлүчү. Келиңиздер бири-бирибиздин жүрөгүбүзгө жага турган сөздү сүйлөйлү. Бири-бирибиздин жүрөгүбүздү ренжитпейли. Бири-бирибиздин артыбыздан шубабайлы. Ислам дини бизге сизге ушуну үйрөттү. Пайгамбарыбыз айтты: "Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир, фалякул хайран ау лияскут." Ким Алла ахиретке иман келтирсе, сүйлөсө жакшы сөз сүйлөсүн, болбосо унчукпай эле койсун. Жакшы сөз сүйлөсөк, өзүбүзгө пайда, ага пайда, ахиретибизге пайда. Жаман сөз сүйлөсөк, өзүбүзгө зыян, буга зыян, коомчулукка зыян, ахиретибизге зыян. Агай мусулман бир туугандар, мынакей исламда, динибизде, араб тилинде бухул деп коет, сараңдык. Бул мал мүлктөн сараңдык кылганды бухул деп коет. Бахил дейт. Ал эми шух дегени бул жалпы экен да. Насаат сурасаңыз насаат айтпайт, сараң. Учурашсаңыз саламга алеге албайт, сараң. Bir ой сурасаңыз ойын айтпайт, сараң. Билим сурасаңыз билимин бөлүшпөйт, сараң. Опыт тажрыйбасын бөлүшпөйт, сараң. Ушу мен эле. Ислам дини буну каралаган. Ушуну шух деп коет. Эми вамай юқа шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун. Алла субханаху ва таала Тагабун сүрөсүндө айтат: ким өзүнүн жанын, мындайча айтканда, нафсисинин сараңдыгынан куткарып алса, ушул адам бактылуу дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ажвадун нас. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ажвадан нас ва ахсанан нас ва акалан нас ва ашжаан нас. Пайгамбарыбыз адамзаттын эң берешени эле. Мухаммад алейхиссалам адамзаттын эң берешени, туу чокусунда, берешендүүлүктүн туу чокусунда биринчи Мухаммад алейхиссалам турат. Акылдын эң туу чокусунда биринчи Мухаммад алейхиссалам турат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: алган колго караганда берген жакшыраак. Ошон үчүн иншалла биз сөзсүз туугандар, биз эң биринчи эң жакындарыбызды, туугандарыбызды ал абалын карап жашайлы. Ошолорго жардам берип жашайлы. Бу садака берип жашайлы. Садака берүү жаман өлүмдөн куткарат экен. Бизге кандай өлүм бир учурда эле келет. Нары бери болбойт. Бир жерде эле келет, бу чечилген.
Бирок маселе кандай келет? Жакшы келеби, жаман келеби? Жакшы өлүм дагы бар, жаман өлүм дагы бар. Садака пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жаман өлүмдөн сактайт деген. Кыямат күнү адам баласы өзүнүн садакасына жараша көлөкөдө болот. Өзүнүн садакасына жараша көлөкөдө болот. Демек биз туган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Бул мал кандай дагы жакшы байлык, эгерде ушу аркылуу ахиретин курса дейт. Ахиретин курган бул байлык жакшы байлык деп мактады. А болбосо берки иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Бала чакаңар дагы, мал мүлкүңөр дагы фитна. Кандай фитна? Сыноо. Фитнанын мааниси иптила. Бул сыноо деген сөз. Аллах субханаху ва таала сынайт экен. Ким аял бала чакасы менен, мал мүлкү менен аралашып жүрүп, Аллахнын өкүмүн унутпай аткарып жүрөбү? Же аял бала чакасы мал мүлкү деп берилип кетип, Аллахны эстен чыгарып коёбу? Аллахнын өкүмдөрүн эстен чыгарып коёбу? Мына сыноо. Валлаху индаху ажрун азим. Аллахнын алдында ким бала чака менен, мал мүлк менен жашап дагы Аллахны унутпай, Аллахнын өкүмүн унутпай, Аллахнын өкүмүн талкалабай, Аллахга башип, Аллах көрсөткөн буйруктарды аткарып жашаса, валлаху индаху ажрун азим. Аллахнын алдында эбегейсиз буга сооп бар. Улуу сооп бар Аллах субхана ва тааlanın алдында буга. Андыктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер бүгүн биз намазыбызды Аллахнын укугунда дагы зулумду кылбайлы. Бенделердин укугунда дагы зулумду кылбайлы. Аллахнын укугунда зулумду кылбаганы Аллага ширк келтирбейли. Жараткан Алла Тааладан үмүт менен, Алладан коркуу менен, шүгүр менен жашайлы. Шүгүр бул өтө чоң Алла субханаху ва тааlanın нематы. Шүгүрсүздүк шайтандан. Бүгүн биз Аллах акбар, бардык үйдө бүгүн дастаркон бар. Бардык үйдө бүгүн жылуу. Бардык үйдө бүгүн нан бар. Бардыгыбыздын кийимибиз бүтүн. Алхамдулилла, bundan улуу дагы бир сооп, мамлекетибиз аман. Үй бүлө бала чакабыз аман. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи бадани, индаху куту яуми, кааннама хуйизат лаху дуния." Силердин ким бирөөңөр таң аттырса үй бүлөсүндө амандыкта, ден соолугу жакшы болсо, бир күндүк рызкысы болсо, бүткүл дүйнөнүн бадышасы болгондой дейт. Үч нематты пайгамбарыбыз айтып атат. Эгерде үй бүлө бала чакаңыз аманбы? Так, экинчиси ден соолугуңуз жакшыбы? Кулагыңыз жакшы угуп атат, жүрөгүңүз жакшы согуп атат, манжаларыңыз жакшы иштеп атат, баары ден соолугуңуз жакшы. Бир күндүк рызкысы болсо дейт, бүгүнкү күн, эртеңки күн жок. Бир күндүк индаху яуму кут. Бир эле күндүк куту яуми, бир күндүк рызкысы болсо, бул бүткүл дүйнөнүн бадышасындай дейт. Андыктан урматтуу агайын мусулман бир туугандар, каниет менен жашайлы. Аллага шүгүр кылып жашайлы. Шүгүрсүздүк кылып жашабайлы. Шүгүрсүздүк Кур'ан-ы Каримде канут деген сөз менен айткан. Иннал инсана ли раббихи лаканут. Инсан өзүнүн робусуна өтө шүгүрсүз дейт да. Канут деген не десе алымдар айтат? Алла берген нематты арамга иштетүү дейт. Алла Таала сизге кичине акча берди сизге. Ушуну арамга иштетпеңиз. Ушуну арамга иштетпеңиз. Бирөөнүн айберин төккөнгө заказ бербеңиз, таксыр. Ушуну аракка иштетпеңиз. Ушуну казино иштетпеңиз, ушуну исрафка иштетпеңиз. Алланын берген нематын арамга иштетүү, бунун аты канут. Канут бунун аты. Алла сизге ден соолук берди. Ушу ден соолукту арамга иштетпеңиз. Алла сизге акыл берди, акылды арамга иштетпеңиз. Арамга иштетпеңиз. Болбосо канут болуп каласыз. Шүгүрсүз. Шүгүрсүздөрдө Алла субханаху ва таала эмне дейт? Бул шайтандардын куралы дейт. Шайтан анткен ант ичкен, Аллага ант ичкен. Аллах, сен улуулугуңа ант. Мен бендеңди алдынан, артынан, оң жагынан, сол жагынан азгырамын. Жыйынтыгында бендеңди шүгүрсүз табасың деген. Мен азгыруумдун таасири, азгыруумдун натыйжасы бендени шүгүрсүз кылуу дейт да. Демек кайсы бенде инсанды шүгүрсүз экенин көрсөңүз, билип коюң, буга шайтан минип алган. Ошон үчүн биз шүгүр кылайлы. Алхамдулилла, ар бир күнгө, ар бир нематка, улуу немат, иман нематына, ислам нематына, дин нематына, ден соолук немат, кандай немат болбосун туган, кичинекей болсун, чоң болсун, Аллага шүгүр кылайлы. Шүгүрчүлүк
бұл Алла субхана ва тағаланың өзінің сыпаты. Инналлаха шакирун алим. Алла Тағала шакир. Қандай деген? Бенденің қылған ішін қадырлап, Алла Тағала сақтап қояды. Аны ұмытпайды. Инсан, біз қадырсызбыз. İnsanın жақшылығын білмейміз, ұмытып қаламыз. Барықтабаймыз, естен шығарып қоямыз. Алла андай емес. Жақсы іш қылдыңыз ба? Бұл сақталады. Алла еселетіп сізге көбейтіп береді. Шүкірдің пайдасы, неғмат қалады, екіншіден көбейеді. Қалып еле қалмайды, ал көбейеді дағы. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер шүкір қылсаңар, мен сіздерге көбейтіп беремін дейді Алла Тағала. Сондықтан иншалла пайғамбарларға Алла Тағала бұйрық берген. Кум мина шакирин. Сен шүкіршілерде болған. Ей Мұса пайғамбар. Иъмалу аля Дауда шүкра. Ей Дауд пайғамбар, үй білің, бардығы шүкір қылғанды амал қылсын дейді. Шон үшін иншалла келіңіздер, Алла субханаху ва тағала бізге берген ырысқысына разы болайлы. Алла Тағаланың берген бізге ырысқысына шүкір қылайын. Мен сөзімді ұшы хадисменен ақырын аяқтайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: Иттақил махарим такун а'бадан нас. Арам нәрселерден сақтанғын, арам нәрселерді жашауыңнан шығарғын. Адамдардың ең жақшы қиын ибадат көйі сен боласың. Ең ибадаттың ту чоқысында сен боласың. Арамды жашауыңдан шығар, болды. Варда бима қассамалла такун агнан нас. Алла субханаху ва тағала саңа бөліп берген қанша нәрсе берсе, ошоға разы бол. Қанша өмір берді, бұға разы болайлы. Қанша денсаулық берді, бұға разы болайлы. Қанша перзент берді, бұға разы болайлы. Қанша ырысқы берді, бұға разы болайлы. Қанша ақыл берді, разы болайлы. Алла субхана ва тағала бергеніне разы болсақ, такун агнан нас, адамдардың ең байы сіз боласыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір жол сұрап қалды: бай деген кім? Кембағал деген кім? Бай. Ал нәрселердің көбін аны бай деп айтпайды. Кімдің жүрегі бай, ошол бай. Кім жүрегі ашқа, ал кембағал дейді. Миллион доллары бар, миллиард доллары бар, дағы деле жетішпейді. Бұл ашқа, бұл кембағал. Бұл тойбойды, бұда қаниет жоқ. Бұл кембағал. Біреуді алхамдулилля, барына шүкір. Мынау бай. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ахсин иля жарик такун муъминан. Қошынаңа жақсы мамиле қылып тұр. Шынығы момын сен боласың. Қошынаңа жақсылық еле қылы бер. Оң жақтағы, сол жақтағы, артыңда қошыналар бар. Қошынаға жақсылық еле бер. Сіздің жақсылығыңызды бағалаваса деле, жақсылығыңызды қайтарбаса деле, сіз жақсылық қылы берің қошынаға. Сіз қошынадағы маңа жақсылық қылсын деп қылбайсыз да. Сіз жақсылық қыласыз, Алла разы болсын, Алладан қайтсын деп қыласыз. Ошондықтан қошынадан қайтау, қайтпау сізге қызықтырбасын. Ал ақылы болса қайтарады, жақсылықпен қайтарыш керек. Хал жазаул ихсан илля ихсан. Жақсылықтың қайта тұрғаны жақсылықпен болуш керек. Біреуге салам айтты, салам айтыңыз. Учырашты, учырашыңыз. Белек берді, белек беріңіз. Құрсаңыз тоғызыңыз. Сізге қызмат қылды, сіз де қызмат қылыңыз. Мындай емес. Қош көңіл болып не анда безразличный болмаш керек. Біз алхамдулилля Мұхаммад алейхиссаламдың үмметіміз. Біздің алдымызда Құран бар, біздің алдымызда дин бар, біздің алдымызда хадис бар, біздің алдымызда жол бар, біздің алдымызда насаат бар, біздің алдымызда мақсат бар, біздің алдымызда бейіш бар, біздің алдымызда Алланың жардамы бар. Андықтан қошынаға біз жақсылық қылайлы. Қошынауыз бізден рахат тапсын, бізден пайдауыз ғана жетсін. Қошына бізден вообще ойланбасын. Қошына ошон үшін айтады: үй алардан мұрда қошынан ал. Ұзақы тоғаннан жақынғы қошына қырғыз бекерде айтқан емес мұны. Қошынан ақысы өте чоң тоғандар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: қошынаның укугу ушунчалык Жабраил периште алып келер, мен ойлап қалдым, мүмкін ушул мурасқа шерик болобу экенби деп, мурас қорлуға қошына шерик болып қалабы деп ойлағанмын дейді. Біреуінің бір несесін ұрдаса бір күні, қошынаныкын ұрдаса 10 күні. Біреуінің бір тоғын ұрдаса бір күні, қошынаныкын ұрдаса 10 тоғын ұрдағанын күрес жазылады. Біреуге жамандық қылдыңыз бір күні, қошынаға жамандық қылдыңыз 10 күні. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эгерде қошына болса бір ақысы бар, мұсылман болса 2 ақысы бар, туған болса 3 ақысы бар. Бұның мағынасы қандай? Қошынаңыз мұсылман емес. Қошынаңыз мұсылман емес.
Ошонда бир акысы бар, ага жамандык кылбаңыз. Сиздин жамандыгыңыздан көчүп кетип калбасын да. Сизден жакшылык болсун. Мусор таштабаңыз. Бала чакасын тияка кокусу кою же болбосо уyu же тоого өтүп кетсе жыга чаппаңыз. Жок. Кошуна мусулман эмес болсо да бир акысы бар. Эгерде мусулман болсо кошуналык, экинчиси мусулманчылык. Эки акысы бар. Эгерде бул сиздин тууганыңыз болсо кошунаңыз, анда 3 акысы бар. 3 акысы бар. Кошуналык да акысы бар, тууганчылык да акысы бар. Мусулманчылык да акысы бар, 3 акысы бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Ахсин иля жарик такун муъминан." Кошунаңа жакшы мамиле кыла бер, чыныгы момун сен болосуң. Иманды сен айтсак болот. Иманды деп сен айтсак болот дейт. "Ва ахибба лин-нас ма тухиббу ли-нафсик такун муслиман." Адамдарга жакшы көр. Жакшы көр. Эмне нерсени өзүңө жакшы көрсөң, адамдардын баары да ошону жакшы көр. Чыныгы мусулман сен болосуң. Адамдар деди, мусулмандар деген жок. "Ва ахибба лин-нас ма тухиббу ли-нафсик такун муслиман." Адамдардын баарына, бардык адамзатка биз жакшылык каалайлы. Бардык адамзатка өзүбүз жакшы көргөндү аларга жакшы көрөйлү. Ошондо ана биз мусулман болот экенбиз. Мына пайгамбарыбыз айтат: чыныгы мусулман, үлгүлүү мусулман, суктана турган мусулман сен болосуң. Качан биз адамдарга өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени жакшы көрсөк. Адамдарга бүткүл алам болбоду дегенде кыргызстандыктарга жакшы, өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени жакшы көрөйлү. Улутка бөлүнбөй, урууга бөлүнбөй, жамаатка бөлүнбөй, партияга бөлүнбөй, көчөгө бөлүнбөй, мектепке бөлүнбөй, айыл, аркыбыз, беркибиз болбой, биз адам болойлу, мусулман болойлу. Өзүбүзгө жакшы көргөндү жакшы көрөйлү. Пайгамбарыбыз айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда исламды кабыл алганда байат деп коет, кол берип, ант менен исламды кабыл алат эле. Ширк келтирбеймин, намаз окуймун, арам жебеймин, зына кылбаймын, кумар ойнобоймун, зекет беремин. Анан бирөөсү ушул болот эле. Бардык адамдарга жакшылык каалаймын деген. Ушул шарт менен, пайгамбар ушул шарт менен, макулбу, колду бер. Колду бер, исламга кирдиңби? Мусулмансыңбы? Бардык адамдарга жакшылык каалайм деп колду бер дейт эле. Мына. Караңызчы, бизде кандай баалуулуктар бар? Кандай берметтер бар? Биз ошобузду унутуп калдык. Бирок биз бири-бирибизге бүгүн эскертип, бири-бирибизге эстетип, ушуга иншалла кол кармашып, чогуу жакшылыктарды бөлүшөйлү, чогуу ийгиликке жетейли, чогуу бейишке кирейли, бири-бирибизге жардам берейли, жакшылыкта, такыбалыкта жардам берейли, күнөөдөн сактанганда жардам берейли, бири-бирибизге боорукке райымдуу болойлу, пайдалуу болуп жашайлы. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улуу насааты. Акыркысы мындай дейт: "Вала туксиру дихк, фа инна касрата дихк тумитул калб." Көп эле күлө бербе деди да. Көп күлбө деди. Күлөт бираз. Ыржалаңдап эле болор болбогон нерсе күлүп эле, каткырып эле, көп күлбө деди. Анткени көп күлгөн жүрөктү өлтүрөт деди. Бир риваятта келет, жүрөктү өлтүрөт, жүздөн сүрдү кетирет. Алла субханаху ва таала мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай улуу насааттарын сиздерге биздерге берди. Андыктан урматтуу агай мусулман бир туугандар, биз ушул мажлисибизден, жыйыныбыздан бир жыйынтык менен турайлы. Кудай кааласа бир ниет менен турайлы, бир тооба менен турайлы туугандар. Кудай кааласа канча жашоом калды мен билбейм. Канчага жашообузду дагы билбейм. Эч ким билбейт, эч ким жашоосун, туурабы? Бирок калган жашоомду, я Алла, ушуну мен таза өткөрөм деп ниет кылайлы. Калган жашоомду, я Алла, мен бирөөгө зулумдук кылбайм. Бирөөгө мен зулумдук кылбайм деп, залым болуп жашабайлы. Мазлум болуп жашасак мейли, жашайлы. Бирөөгө зулумдук кылып эмес, бирөөнүн зулумдугуна чыдап жашаган ушу жакшыраак. Бирөөгө зулумдук кылып жашагандан көрө, бирөөнүн зулумуна чыдап жашаган жакшыраак туугандар. Ошон үчүн бирөөнүн мал мүлкүн тартып албайлы, бирөөнүн канын төкпөйлү, бирөөнүн айбирин төкпөйлү, бирөөнүн намызын төкпөйлү, бирөөнүн айыбын ачпайлы, бирөөнүн айыбын таркатпайлы тууган. Наоборот, колдон келеби, айыбын жашырып коюңуз. Ушунчалык эле жаманбы? Элдин алдында шерменде кылбаңыз. Жекеме-жеке барып айтыңыз. Бетке айтыңыз, аркасынан айтпаңыз. Бетине айтыңыз, бирок жекеме-жеке айтыңыз. Жек көрүп айтпаңыз, жакшы көрүп айтыңыз.
Ошондо анан жамандыктан арылат. А биз кантебиз? Аллаху акбар. Биз каяка кетип атабыз? Ойлонойлу. Алдыбызда эмне күтүп атат? Ойлонойлу. Пайгамбарыбыздын осуятын унутуп калып жашайбызбы? Пайгамбарыбыздын жашоосун унутуп калып жашайлыбы? Жок. Биздин башчыбыз бар. Биздин жетекчибиз бар. Биздин үлгүбүз бар. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында силерге Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлуу үлгү деди. Түздөнө турган, карай турган Мухаммад алейхиссалам бар туган. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды нурлуу жашоосун, ошого нурланайлы. Пайгамбарыбыздын нурлуу жашоосуна эрчейли. Аркасынан аз болсо дагы кыймыл аракетибиз ошого карап жашайлы. Элибизге көбүрөөк дуа кылайлы. Азыр мынакей урматтуу мэр айтып кеткендей, алдыда келе жатат. Мамлекеттик чоң иш чара, буга кош көңүлдүү болбошубуз керек. Эмне болсо ошо болбой, бирин этин бири жебейби? Жок. Мен лам яхтам би умури муслимин фалейса минна. Ким мусулмандардын ишине кош көңүл болсо, пайгамбарыбыз менден эмес деп койгон. Биз дуа кылайлы, жакшы сөз айтайлы, Алладан сурайлы. Я Алла, татыктуулар, мамлекетке күйгөндөр, элибизге күйгөндөр, динибизге күйгөндөр, мыкты тажрыйбалуу, билимдүү, жоомарт батырлар келсин деп дуа кылайлы. Кимди эл тандайт, өзү тандайт. Албетте иншалла мына диний ишкерлер өздөрү дагы мынакей алхамдулилlah мамлекеттин ишкерлери дагы аралашпасын деген президент айткандан кийин, мамлекеттин ханы, мамлекеттин башчысы, башчы болсо, адамдын башы болбосо баса беле. Ошон үчүн иншалла биз эч качан айтпайды. Мусулмандын жүрөгү 3 нерсеге кыянат кылбайт. Билип коюңуз. Мусулмандын жүрөгү 3 нерсеге эч качан кыянат кылбайт. Кайсы? Биринчиси, амалды Алланын разычылыгы үчүн ихластуулук менен кылууда мусулман жүрөгү кыянат кылбайт. Кыянат кылбайт. Экинчиси туугандар, жетекчилерге жакшылык каалоодо мусулмандын жүрөгү кыянат кылбайт. Жакшы түшүнүп алыңыз. Мейли биздин айыл өкмөт болсун, мейли биздин аким болсун, мейли биздин мэр болсун, мейли биздин губернатор болсун, мейли биздин өкмөт башчыбыз болсун, мейли биздин жогорку кеңештин ким министр болсун, жетекчилерибиз, мейли падышабыз, президентибиз болсун. Аларга мусулмандын жүрөгү кыянат кылбайт дейт. Неде? Жакшылык каалоодо. Сөзсүз жакшылык каалаш керек деген сөз. Мынакей исламдын тарбиясы кандай? Ошон үчүн иншалла ыймандуулук менен биз баарын жеңебиз, ыймандуулук менен баарыбызга жетишебиз, ыймандуулук менен ынтымагыбыз калат, улутубуз уруттай калат. Анткени ыймандуулук тыюу салат зынаны, бөлүнүп жарылганды, арамды, жалкоолукту бардыгына тыюу салат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыйман менен сарандык бир жүрөктө болбойт. Ыйман менен ыйман кетсе, уятсыздык келсе, ыйман кетет дейт. Ошон үчүн бул экөө эгизек бир туугандай дейт. Ошон үчүн иншалла биз жаштарыбыз уяттуу болсун, кыздарыбыз уяттуу, намуздуу болсун. Биздин иншалла эркектерибиз белдүү, баатыр, намуздуу, аялдарыбыз алхамдулилlah кыздарыбыз бардыгы намуздуу, уяттуу болсун. Ушуга ыйман чөйрөсүн түзгөнгө биз аракет кылайлы, мээнет кылайлы, оңолгонго кадам таштайлы. Элибизде дагы мүмкүн болушунча өзгөчө жаштарыбыздан ушулардын мамлекетибиздин түркүгү, биздин келечегибиз, жаштарыбыз иншалла ыймандуу космонавттар чыксын, ыймандуу инженерлер чыксын, ыймандуу врачтар чыксын, ыймандуу жетекчилер чыксын, ыймандуу бизнесмендер чыксын, бирөөгө кыянат кылбаган, ыймандуу, арамдан таппаган, арамга сарптабаган, ыймандуу, ахиреттин көздөгөн, элин ойлогон, мына жүрөгүндө патриоттун жалыны күйүп турган, мынандайлар бизден чыксын туугандар. Ошого иши чыкпай койбойт. Бул тарбия, бул мээнет, бул эмгек. Ушун иншалла баарыбыз ушул жерде отурганыбыз ниет кылайлы. Кудай кааласа иншалла таза жашоону ниет кылайлы. Ынтымак жашоону ниет кылайлы туугандар. Боорукер жашоону ниет кылайлы. Бирибизге пайдалуу болуп жашайлы. Мен шеригиме зыян болуп, кошунама бир залым болуп жашабайын. Мен ушу элиме кыянатчыл болуп жашабайын, пайдалуу болуп жашайын. Ибадаттарыбызды дагы, мамилелерибизди дагы, мүнөздөрүбүздү дагы, каалоолорубузду дагы пайгамбарыбызга карап түздөйлү. Жашообузду түздөйлү. Түнүбүз, күнүбүз, бардыгыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң акылдуу инсан, эң таза жолду көрсөткөн, эң бактылуу жолду көрсөткөн. Алла субханаху ва таала баарыбызды кабыл кылсын. Көп дуа кылайлы. Бекеринен айтылбайт. Жамгыр менен жер көгөргөндөй, дуа менен эл көгөрөт туугандар. Ошон үчүн иншалла элибиздин келечеги дуа менен,
Чын жүректен дуа кылайлы, шектенип дуа кылбайлы, бекапар болуп дуа кылбайлы, туганчылыкты үзүп дуа кылбайлы, арам жеп дуа кылбайлы, болбосо дуа кабыл болбойт. Туганчылыкты үзбөйлү. Бүгүн ушундай. Аллаху акбар. Шаарда угуп калабыз. Баласы менен апасы соттошуп атканын угуп калабыз. Бир тугандар соттошуп атканын угуп калабыз. Бир тугандар эже, сиңдилер катташпай калганын угуп калабыз. Тугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айттылар, кимде ким кааласа, өмүрүм узун, ырыскыма береке болсун десе, туганчылык мамилени бекем кармасын дебеди беле. Ошон үчүн иншалла болор болбогон дүнүйө үчүн туганчылык мамилени кечип койбойлу. Биздин мамилебиз бир буюм менен, мага эмне алып келдиң эле, мен сага эмне алып барайын. Бир устукан менен чечилбейт биздин мамилебиз. Биздин мамилебиз туганчылык иман менен. Тугандар, мынакей Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүңүзгө тиешелүү, коомчулукка тиешелүү, бала чакага тиешелүү, ата-энеге тиешелүү, тугандарга тиешелүү, кошунага тиешелүү, жетекчилерге тиешелүү, дүнүйөгө тиешелүү, ахиретке тиешелүү. Не калтырып кетти? Эчтекени калтырган эмес. Ушундай бизге берекелүү, Алла ыраазы болгон, Алланын рахматына чөмүлгөн, бөлөнгөн, мээримине бөлөнгөн ушундай жашоонуп келди. Ушуга иншалла кош көңүл болбой, үйрөнөйлү, аракет кылайлы. Жараткан Алла Таала баарыбызга товфик берсин. Атай ушу талап менен келгениңиздерге Алла Таалам кадырласын. Албетте мен рахмат айтам. Дагы бир жолу мына ушул жыйынды уюштуруп бергендерге, чакырып бергенге, жолугуп аз болсо дагы аманатты айтып, ыймандашып, кичине унутуп калган сабагыбызды эстегенге, билген сабагыбызды кичине бекемдегенге Алла субханаху ва таала бизге мүмкүнчүлүк берди. Сиздерди көргөнүмө дагы кубанычтамын. Андыктан келиңиздер, Алла Тааламдын баарыбыз ынтымактуу бир туган кулдары болойлу. Пайгамбарыбыз ушундай деп айткан: "Куну ибадаллахи ихвана." Алланын чыныгы бири-бирин сүйгөн кулдары болуп жашагыла. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Амин. Алхамдулиллах ва салату вассаламу аля расулиллах. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. O жоктон бар кылган Алла, өмүр берген, ырыскы, акыл берген, иман берген Алла, баарыбыз өзүңө кайтабыз. Жараткан Алла кандай болбойлу, күнөөкөрбүз, катакербиз. Сен алдыңда сенин улуу аттарыңа атап, я Алла, кол көтөрүп дуа кылабыз. Баарыбыздын ата-энелерибиздин күнөөлөрүн кечиргин. Бардык бир тугандарыбыздын, мусулмандардын, тирүүлөрдүн, эркектердин, аялдардын, өлүктөрдүн бардыгын, я Алла, өзүнүн күнөөлөрүн кечиргин. Жараткан Алла, өз мээримиңе алып, туура жолдон адаштырбагын, имансыз жашоодон сактагын, имандан ажыратпагын. Урпактарыбызда имандын чырагын өчүрбөгүн. Мамлекетибизге, элибизге, журтубузга тынчтык, амандык бергин. Токчулук бергин, я Алла. Жакшылыктардын эшиктерин ачкын, жамандыктардын эшигин жапкын, я Алла. Баарыбызды, я Алла, эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Өзүң, я Алла, баарыбызды разы кылгын. Баарыбыздан разы болгун. Разы болбостон өлүм бербегин. Жараткан Алла, жаштарыбызга күч кубат бергин. Жаштарыбыздын күчүн жакшылыкка, я Алла, бургун. Арам нерселерден баарыбызды сактагын. Я Алла, дозоктун отунан сактагын. Жаман сөз, жаман көздөн, кур жалалардан баарыбызды сактагын. Кабырдын азабынан, өзүңдүн каарынан, кыямат күнүнүн шермендечилигинен, коркунучунан, караңгылыгынан, дозоктун отунан, өзүңдүн, я Алла, нааразычылыгынан баарыбызды сактагын. Алла Таала, я Алла, пайгамбарыбыздын шафаатына бөлөгүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафаатына лайыктуу кылгын. Ушул жерде кол көтөрүп тургандарга кандай кажети, арыз, муундары болсо, бардыгын өзүң орундаткын, эч кимге кор зар кылбагын, эч кимге муктаж кылбагын. Я Алла, намазга бекем кылгын, баарыбызды жоомарт кылгын, берешин баатыр кылгын, баарыбызга ынтымактуу, берекелүү, пайдалуу жашоо бергин, баарыбызга таза, бактылуу жашоо бергин. Жараткан Алла, ушу кызматты кылгандардын баардыгын өзүң кабыл кылып, я Алла, бадышабызга, жетекчилерибиздин баарына, мына мээрибиз отурат, я Алла, иштерине ийгилик берип, адилеттүү элибизге боорукерлерден кылгын, эки дүйнөлөрүн абад кылгын. Жараткан Алла, баарыбызды бу дүйнөдө, я Алла, ахиретте, эки дүйнөдө баарыбызды разы кылгын. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллахым калсын.